2050-жылга чейин чукул чечимдер кабыл алынбаса, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан улам дүйнөдө ар бир 3 секундта бирден адам көз жумуп турат. Мындай жыйынтыкка Британ окумуштуулар тобу атайын изилдөөлөрдөн соң келген. Топ даярдаган докладта адамзат учурда дары-дармекти тоготпогон инфекцияларга каршы күрөштө утулуп жатканын, жакын арада бул терроризмден ашкан чоң коркунуч болуп калышы ыктымал деп айтылат. Ушул тапта дарыны тоготпогон бактериялардан улам өөрчүгөн илдеттерден жылына 700 000 адам көз жумат. Түштүк Кореяда баш жазганга жардам берген балмуздак чыгарылды. Статистика боюнча Түштүк Кореялыктар жан башына алганда спирт ичимдиктерин эң көп ичкендердин сап башында турат. Ичкендин эртеси баш жазуу боюнча бизнес бул өлкөдө аябай өнүккөн. Атайын дары-дармектер менен аялдар үчүн ичкендин изин жашырган косметиканы сатуудан бери дегенде жылына $120 миллион түшөт. Дарыгер Ом Кюн Сон балмуздак грейпфрут даамданып, ага мейиздин ширеси кошулаарын айтат. Бул шире байыртадан баш жазуу үчүн колдонулуп келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Түштүк Кореянын жарандары жылына орто эсеп менен 12 литр спирт ичимдиктерин ичишет. Алар Беларусь жана Молдовадан кийинки 3-чү орунда турушат. Жыл сайын Кореянын экономикасы ичимдиктен улам ишке чыкпай койгондордун кесепетинен $100 миллион жоготот. Бразилияда Олимпиада отунун жүрүшү уланууда. Рауэни Серкейра Бая штатында жашаган Патаксо уруусундагы түпкүлүктүү элдин өкүлү. Бул штатта 900 000 чукул түпкүлүктүү элдин өкүлү жашайт. Алар 200 ар түрдүү диалектте сүйлөгөнү менен каада салты бири-бирине окшош. Жалпысынан Олимп оюндарынын шамаласы Бразилиянын 350 шаарын кыдырып, Риодогу жайык оюндардын ачылышына чейин 20 000 чакырымдан ашуун жерди басып өтөт. Канда 69-чу кинофестиваль соңуна чыкты. Башкысы элек Алтын пальманы британ режиссеру Кен Лоучтун «Мен Дэниел Блейк» аттуу тасмасы жеңди. 79 жаштагы режиссердун Кан фестивалындагы бул экинчи жеңиши. 2006-жылы ал түбөлүк жашыл өсүмдүктү терметкен шамал деген киносу менен баш байгени уткан. «Мен Дэниел Блейк» деген тасмада Ньюкаслдан келген устанын тагдыры сүрөттөлөт. Ошондой эле ирандык Азгар Фархадинин «Соодагер» аттуу тасмасы фестивалдын атайын сыйлыгына татыды. Ал эми мыкты актриса наамы филиппиндик актриса Жаклин Хосеге өз жердеши Бриллианте Мендосанын «Мороса» деген тасмасында ойногон ролу үчүн ыйгарылды. Фестивалдын гран-при сыйлыгын канадалык режиссер Ксавье Долан «Бул жөн гана акыр заман» деген фильми менен утуп алды.